Ырчы Неля Нуркулова биринчи жолу балык кармаганы барганын жана андан алган таасирлери менен көрмандарына өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Көңүлдүү эс алуу болду. Биринчи жолу балык кармаганы бардым. Көпкө күттүм, аракет жасадым, бирок түшпөдү. Аябай убакытты, сабырдуулукту талап кылган жумуш экен. Балык кармаганды жакшы көрөсүзбү деп көрмандарына кайрылды ырчайым. Белгилүү эстрада ырчысы Неля Нуркулова 1983-жылы 3-декабрда туулган. Жок, балалыгыма турлары менен сахнага кадам таштаган. Ырчы Урмат Усенов менен эки кыргыз эстрадасындагы эң келишимдүү жубайлардан болуп эсептелет. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айзада Жамгырчиева: элден алып элге берген жокмун. Элге өз чөнтөгүмдөн жардам бердим. Пандемия маалында элге жардам берген ыктыярчыларды өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган. Бул жолу ушудан кийин коомчулукта түрдүү ой пикирлер айтылды. Анын бири алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын ыктыярчылардын катарына кошулуп калуусу болду. Муну айрымдар адалетсиздик деп сындашты. Ал эми алып баруучу өзү мындай деп жооп берди: мен сындарга көнүп деле калыптырмын. Териккен деле жокмун. Болгону ата-энеме катуу тийди. Ажобуздун кабыл алуусуна мен өзүм кирип алган жокмун. Мени чакырышты. Карантин учурунда Таластагы туулган айылымдын медпунктуна акчалай жардам бердим. Абал курчугунда 2 концентратор алып бердим. Кечки стационарлар ачылганда ага да акчалай жардам бердим. Айырмасы элден алып элге берген жокмун. Өз чөнтөгүмдөн колумдан келишинче жардам берип жаттым. Дагы өлкө башчысынын алыскы райондогу айылдагы абал менен тааныш сунушун киргиздим. Акылдуулар айтып жаткандай, президенттин кайда барары алдын ала пландалат. Бирок менин сөзүмө дал келип калышы да жөн нерсе эмес деп ойлойм. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Алмаз Шаадаев, ырчы. Бул ырдырдап чыккандан кийин көп партиялардан сунуш түштү. Үнүм жетпей чоңдорго кайра эле кайрылам. Оңолбоду төбөлдөр акча жасап кайгыдан деп бийликке сын айтып, элдин азыркы абалын ырдаган ырчы Алмаз Шаадаев бүгүнкү сандын коногу. Кеп ошол ыр тууралуу башталсын. Алмаз, кандайсың? Кыргызстанды сүйөлү деген ырың чыгып, элдин көңүлүн бурду. Муну менен катар ырдын сөзү курч жазылыптыр деп сен үчүн кабатырланган көрмандарың да көп экен. Мындай ырды ырдап чыгууга эмне түрткү болду? Жакшы, рахмат. Мен буга чейин Жаркырасың Кыргызстан деген ырымда элдин көйгөйүн, өлкөнүн абалы, тышкы карыздар, коррупция, адалетсиздик жана башка өлкөдөгү бир катар маселелер тууралуу ырдагам. Кыргызстанды сүйөлү. Ошол ырга өңдөш жанын экинчи версиясы болду. Ырдын сөзүн Кудрет Тайчыбаров жазды. Чындыгында сөзү былтыр эле жазылган. Убакыт сааты чыкпай ырда албай жүргөн. Бул жылы элдин башына түшкөн мүшкүлдү мындайда бийликте отургандардын кылыктарын көрүп жөн отургум келген жок. Ырым менен болсо да элдин үнүн жеткиргим келди. Жазылган текстти оңдоп түздөп ырдап чыктым. Адегенде карап көрүп бир топ сабын алып салдык. Анткени Кудрет дагы ичинен күйүп бышып, эмоцияга алдырып жазган экен. Бийликтелер караганга саптар бар эле. Бирөөнүн өлүмүн тилегенче өзүңдүн өмүрүңдү тиле деген сөз бар эмеспи? Бирөөнүн карап ырдагым келген жок. Жыйынтык өзүмө жакты. Ырдын ар бир сабы маанилүү, азыркы кырдаалды көрсөтүп турат. Эл кандай кабыл алды? Ырым YouTube'да 10 күнүн ичинде 1,5 миллионго жакын көрүлдү. 5000ден ашык комментарий жазылды. Комментарийлерде ар бири биздин оюбузду айыптырсын деп жазып жатышат. Арасына мага кабатырлангандар да көп. Сага кол салышпасын, ырдап алып эртең кечирим сурап калба деп жазгандар бар. Эл мынтип жазып, мага кандай чара көрсө болору тууралуу идея берип, мени салып бергендей сезилет экен. Тынч эле угуп коюшса жакшы болмок. Мен баарына даяр болуп ырдап чыктым. Эч нерседен корккон жокмун. Эмне кылышса да кечирим сурабайм. Бийлик тараптан реакция болгон жок. Сизди патриот жигиттердин катарына кошсо болобу? Ооба, мекен үчүн күйүш керек. Мекениңе пайдаң тийбей жатса жок дегенде зыяның тийбеш керек. Мен өз жолумда өлкөмө пайдалуу болууга аракет жасап келем. Мен ырчымын, ырларым аркылуу көйгөйүн айтып, ак үйдөгүлөргө кийинки жолу ушууга алтынай нарбаеваны чакырганда ким айтты? Айрымдар Сооронбай Жээнбековдун аралашкын келбейт деп жүргөн. Менимче эч нерсеге кайдыгер карабай, эл арасында кызыл бардык окуядан кабардар болуп, ал тууралуу ойлоно жүрүш керек.
Айрым ырчылар буга чейинки шайлоолордо үгүт иштерине катышканыбыз үчүн уялабыз деп чыгышты. Бул жолу позицияларын өзгөртүшүп, кайсы партия үчүн ырдоонун диккат ойлонуштарын айтышты. Же такыр эле үгүт кампаниясына катышпайбыз деп жатышты. Сен кайсы партияга ырдайсың? Ооба, мен да буга чейин шайлоолордо акча төлөгөн партия үчүн ырдап келгем. Бирок алар чын эле элдин үмүтүн акташкан жок. Андыктан мен дагы аябай ойлонуп жатам. Кыргызстанды сүйөлү. Ырдын ырдап чыккандан кийин мага көп партиялардан сунуштар түшүп жатат. Эртең жаңыланып калгым келбейт. Кече патриот болуп төш кагып жатып, бүгүн баланча партияны колдоп жүрөт деген сөзгө калгым келбейт. Бирок баары бир кайсы бир партияны колдогонго туура келет. Анткени бир партия болбосо экинчиси баары бир парламентке өтөт. Кыргыз жаран катары көңүлүмө жакканын колдогонго укугум бар. Мен ар бир партияда адамдардын буга чейин иштегендерин изилдеп, ким кандай иштей алат деп ойлонуп жатам. Элдин алла жакшы ойлонуп кадам таштоого чакырам. Ар бир адам өзүнө жооп берип, жолуштарын сатышпаса, ооба азыр баарын акча чечип калат. Бирок күнүмдүк акчага калгандай Кыргызстандын келечеги ойлосо жакшы болмок. Азыр дүйнөнү каптап жаткан оор адамдардын оюн, балуулуктарын өзгөртүшүп, сенин да балуулуктарың өзгөрүп келген. Бул чындыгында чечүүсүнө болду. Күнүмдүк жашоо менен алтын адам адамды тааныбай калган заман болду. Азыр адамдар бири-бирибизге керек экенибизди, адам мамиле экенин элдин ниетине жараша берилген. Мисалы, тойдо алыш керек деп тойлорду жаман көрүп көп сүйлөп баштаганбыз. Мына азыр тойканалар оорукана болуп калды. Сөзүм күчү бар деп бересиздер. Ойлонуп абайлап сүйлөшүбүз керек. Ниетибизди түзөтүбүз зарыл. Мен ата-энеме, бир туугандарыма көп көңүл бурушум керек экенин түшүндүм. Мен үчүн эң кымбат адамдар ошол адамдардын көңүлүн оорутпаганга көбүрөөк аракет кылып калдым. Мындан ары жазган эртең жок экенбиз. Тойлор болбой калды деп калдым. Азыр киреше булагым эмне болуп жатат? Инстаграмдан акча табайын деген оюм жок болчу. Азыр иштетип баштадым. Ырчылардын көпчүлүгү элге жардам берип чуркап жүрүшөт. Сен да жардам берип жаткандай болдуң. Мен дары көтөрүп ооруканага барган жокмун. Муктаж адамдардын үйүнө барып азык-түлүк тапшырган жокмун. Анткени өзүм көп убакыт ооруп үйдө болдум. Бирок колумдан келишинче акча которуп жаттым. Жашоодо өкүнгөнүң барбы? Жок, жашоодо баары мен ойлогондой. Мен кыялдангандай болуп келе жатат. Жаштын тилеген берет дейт. Кенедейимден эле элге таанылсам, ырдасам дечимин. Ырдап күйөрман топтодум. Чыгармачылыгым өз жолунда баратат. Кудайга шүгүр. Негизи 30 жашка чейин тарышып иштөө мезгили экен. 30га чейин бир нерсеге жетсең жеттиң. Эгер бул жашка чейин эч нерсе кыла албасаң, андан ары да кыла албайт экенсиң. Мен 30га келдим. Карьерамды тургуздум. Болгону ушул экен. Мындан ары кандай ыр жазсам да ошол эле Алмаз Шадаевмын. Карьерамдын жеткен жеги ушул деп билем. Эми жеке жашоомо олуттуу көңүл буруп, үй бүлө куруп, балалуу болгонго аракет кылам. Ошондо жеке жашоодо жаңылык болчу учур жакындап калдыбы? Азырынча тынч эле, сааты чыга элек окшойт. Маңдайыма жазылган бирөө тургандыр. Жашоодогу эң романтикалык учурду эстеп айтып берчи. 2012-жылы болсо керек эле. 14-февралда сүйлөшкөн кызымды үйгө чакырып, столдун үстүнө 2 шамды жагып коюп, өз колум менен жумуртка куруп бергем. Ошол мен жасаган эң романтикалык кадам. Өзүм романтик эмесмин. Гүл көтөрүп бара калып сюрприз жасоо меники эмес. Андайды көп жактыра бербейм. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Назира Айтбекова. Атам небересин көрүп элжиреп кетти. Блогер, актриса Назира Айтбекова өзүнүн жеке баракчасынан бул тууралуу билдирди. Атам кызым келет деп үйүн жыйнап, актап, сырдап күтүп жүрүптүр. Ал да мага окшоп, мени тапкандан бери жер баспай учуп, мага окшоп кыял менен жашап, мага окшоп жашоосуна маңыз кирип калган тура. Ичимдеги чылымы жок, жапжаңы жашоо баштап, өзүн коерго жер таппай, сүйүнүчтү жандап алыптыр. Планда жок, жерден кетип калдым. Жаңы эле ата ордуна коюп, эркелеп жүргөн жездемди жерге бергенбиз. Апат каптап, бүгүнкү көргөнгүн эртең жок болуп атса, убакытты узартып жүргүм келген жок. Жолдон баламды айылдан алдым. Кокусунан кирип бардым. Атамдын кубанганынан теңеренгени ай. 2 түн тынымсыз сырдаштык. Апам экөөнүн жаштыгын, сүйүүсүн угуп жыргадым. Атам ал окуяларды өзгөчө сүйүүсү, сагыныч менен айтып берди. Алардын жаштыгын таптак элестетип жыргадым. Атасы жок чолок болчумун. Майып болуп, жан дүйнө майышып турчумун. Аталуу болуп, аламым толукталып, 2 буттап бекем туруп, артымда таянычты сездим. Үнүмө өктөп чыгып, каткырсам каткыргым жарашып
калды. Небереси мурдуна мурудун тийгизип, эркелегенде элжиреп да ээрип турдум. 3 адамдын кыялын аткардым. Атам кызы небереси менен жолукту. Кызы атасы менен сырдашты, дүйнөсүн ачты. Небереси таяталуу болду. Кичинекей жөнөкөй үйдө 3 адам болуп, көрбөгөндөй бакытка бөлөндүк, деп бүгүн менден бактылуу адам жоктур, деп аргумент чекит Кейджи жазып чыкты.